Алло. Здравствуйте. Хотите? Израилдик турист Михаил Купервайзердин нарынын көктірген тоолору менен таштан ташка уруна аккан тунук сууларына суктануусунда чек жок. Айтымында бейиштин бар экендиги чындык болсо, ал дал ушул кыргыз жери. Кыскасы буга чейин касиеттүү ысык көлдө гана саякаттаган мейманыбыз эми теребели эң кооз теңир тоодон кеткиси жок. Страна прекрасна, люди фантастические. Бийик тоолор, кооз жерлер, абасы таза, түтүнү менен иш каптаган завод-фабрикалар жок. Демек бул жерде эч качан жаман болбойт. Тамак ашы да экологиялык жактан таптаза, эч кандай химиялык заттар жок. Тек гана мындай жагымдуу жагдайларды пайдаланып калуу керек. Мамлекеттиңер туризмди өнүктүрүүгө колдон келген аракетин жасаптыр. Эми калганы өзүңөрдүн колуңарда. Пища чистая, хорошая пища. Ушул мейманыбыз токтогон эс алуу этнографиялык комплексиндеги 18 кыргыз боз үйүнүн ар бири 2 кишиге эсептелип, ыңгайлыктары дүйнөнүн ири шаарларындагы 5 жылдуу мейманканалардан кем калышпайт. Ал эми 2 жыл аралыгында мына ушундай керемет жаратышкан жергиликтүү ишкерлер Эрнис жана Мардис Акматовдор өлкөдөгү туризмдин өнүгүшүнө барандуу салым кошуп келе жаткандардын көч башындагылар. Биздин өзүбүздүн кичинекей ишканабыз бар, именно ушу туризм боюнча, мейманканалар боюнча. Караколдо дагы курдук элек, атайын ушу лыжный база деп туристтерге. Андан кийин Бостериде дагы ушу эс алуучу жайыбыз бар. 78-жылы Бишкек шаарына кеттик элек ушу нарын жактанчы. Эми азыр кайра кайтып өз кичи мекенибизге, анан кичинекей болсо да ушундай бир эс алуучу жай куралуу деген чечим чыкты эле, ошо чечим ишке ашып турат азыр. Кеп чындан бузулбайт эмеспи? Теңир тоо жергесинде туризмди жайылтуунун эң сонун мүлктөрү менен ресурстары толук кандуу пайдаланылбай жаткандыгын жашырып кереги жок. Андыктан аксап жаткан ишти илгерилетүү максатында быйыл нарын туризм бирикмеси уюштурулуп, ал тармакка тиешеси бар бардык мекемелер менен уюмдарды бириктирди. Анын башкы каржы булагы Кумтөр алтын кени которо турган ири суммага эгедер Теңир тоо өнүктүрүү фондусу. Айтмакчы, бүгүнкүгө анын колдоосунда бир катар аракеттер жасалууда. Жакынкы учурда жалпы жанагы рес point деп коет, аңгырча эс алуучу жайлар болуп калат го, точка отдыха, ошондойлордун 16сы Нарын облусунда курулуу алдында турат. Жакынкы арада мына 4-биринчи этап менен 4 Нарын облусунун аймагына ушундай эс алуу жайлар, булар болсо жанагындай дааратканасы, жуунуучу бөлмөсү, эс алып кофе ичип турган жери, намазканасы жана инвалидтер, баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ыңгайлуу шартта түзүлгөн ушундай. Эске салсак, мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен республикада туризмди өнүктүрүү фонду түзүлүп, ага 1 миллиард сом каралган. Ушул сумманын бир бөлүгүнө жасалган жумуштардын натыйжасында Кыргызстанда эс алууну самагандар арбыды. Маселен, буга чейин негизинен россиялык жана казакстандык туристтердин агымы басымдык кылган Нарын облусуна бул жолу франциялыктардын, германиялыктардын, израилдиктердин келүүлөрү күтүлүүдө. Бөлөкбай Шеримбеков, Норус Абылаев, Нурбек Рахманов, өлкөдө эми Нарын району.